Баарыбызга эркектерге күмүш сырга, аялдардын кулагына алтын сырга. Биринчи хадис. Балким бул хадисти көп уга элек. Мына Мухтасарут Таргиб Таргиб ибн Хаджар Асқалани рахимахулла 103-чү беттен 108-чи бетке чейин азыр 4 хадис орун алган ушул китепте. Не деп келет? Биринчи хадис катуу хадис бир туган көңүл буруңуз. Инна лиллахи малакан. Бул хадис 4 хадисти тең. Биринчи булагын айтып коюн, сахих тастыкталган хадис. Имам Табарани Муъджамул Аусатта сахих даражасы менен жеткирген, ишенимдүү. Инна лиллахи малакан юнади инда кулли салах. Алла Таала атайын бир периштени өкүл кылып, өкүм бекитип даярдаган дейт. Алла Таала бир периштени өкүм бекитип даярдаган. Ар бир намаздын убактысы киргенде ал элге кайрылат деп атат. Ал кайрылуу биз уга албайбыз. Бирок оли адамдар көкүрөгү менен угалат. Анткени пайгамбарыбыз кабар берди да. Бирок биз уга албайбыз. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи бизге жеткирип атат. Алла Таала атайын бир периштени ар бир намаздын убагы киргенде ушинтип жар саласың деп жарлык айтууга бекитип койгон. Не деп айтат ал периште? Ябна Адам, о адам пендеси, о адам балдары, о инсандар, пенделер. Куму иля нейроникум. Нейроникум уллати ауқаттумуха. Өзүңөрдүн күнөө себептен, кемчилик себептен жалоолонуп, алоолонуп, күйүп турган отту өчүргөнгө тургула дейт. Адам баа кемчилик кетирет, башка ошондо күнөө жанып турат экен да, тозокто орду кадимкидей. Ошол алоолонуп, күйүп турган отту фаатфиуха бис-сала, намаз менен өчүрүү үчүн тургула дейт. Муну бул хадисти динден кабар бар адамдар унчукпай угат. Динден кабар жок адамдар молдекелер тозок менен коркутат, анан от менен жок, кечирип коесуз, эч ким коркутуп аткан жок. Болгону адамдын намазы менен, мындай туура түшүндүрөлү да, бул сабактарды ар ким угат да, туурабы? Балким бир теңир чыгып Кудай инсабын ойготуп ал деле динге келип калса ажап эмес, туган жүрөктөр Алланын кудуретинде. Эч ким коркутуп аткан жок. Акыйкат адам намаз учурунда кадимкидей тозоктогу жайы менен бейиштеги жайы талашат деген маани бул жерде. Куму илас нейроникум, жалоолонуп күйүп турган отту тургула дагы фатфиго бис-сала, ошо намаз менен өчүргүлө деп атпайбы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Экинчи хадис. Аввалу ма юхасабу бихил абду яумал кыямати ас-сала. Кыяматта адам тирилгенден кийин пенденин акысынан суроо чопкуттан эң биринчи жооп бере турган, жоопко тартыла турган суроосу бул намаздан болот. Фа ин салахат, намазынан ийгиликтүү жооп берип өтсө, казасын толтуруп каза кетирген жагдайда намазын калтырбай окуп ийгиликтүү өтсө, салаха саиру амали, калган амалдары дагы ийгиликтүү болот. Калган амалдарын ийгилик коштойт. Ва ин фасадат, намаздан эле токтолуп, тыгылып жооп бере албай калса, фасада саиру амал, калган амалдары да ошондой болот дейт. Мындайча айтканда, аял зат үйүнүн төрү, берекеси дейт го, адамдын акыреттеги ийгиликтин башаты, намаз болот экен. Намаздан өткөн адам намаз башкасына шапаат кылат. Муну дагы да түшүндүрөйүн бул хадисте. Египетте сен эми араб эмес экенсиң, Кыргызстандан келипсиң, же алыстан келипсиң деп карабайт. Аскардын бир жери, мен Аскарды окуп калган үчүн мактап аткан жерим жок, акыйкат ушундай, экзаменде сынакты катуу эле алат, катаал эле алат. Арабсың, араб эмессиң, бирдей эле эме коюлат, негизинде жалпы жонунан. Өзгөчөлүк, өтсөңүз өттүңүз, өтпөсөңүз жок. Жалпы кышкы сессиядан ошондо семестрдан 2 сабак где-то 20 предмет тапшырсак сабак, 2 сабактан калсаңыз кайра тапшыруу руксат берет, 3 сабак болуп кетсе кайра жылды кайталап окуйсуз. Кайталап окуйсуз, анткени бул дин илими бул жерде өтпөйт. Ошону чыдай алсаң оку, диндин өкүлү болосуң деп айтат да, ошол экзамендер менен мындай адамды бышыктырып коет. Анан ошол жерде бирок жакшы жөрөлгө бар. Курандан жакшы жазса, мыкты жазса, ооздеки жатканан, жазуудан жакшы жазса, кээ бир сабактын кемчиликтерин Куран шапаат кылат ал жерде. Анча-мынча жетпей турса, бул бала Куранды жакшы жазыптыр. Курандын урматына деп өткөзүшөт. Анча-мынча жетпей турса. Ошол сыяктуу намаз. Бул экинчи хадис. Бир туган 106-чы бетинде 3-чү хадис келет. Бул өтө маанилүү хадис, көңүл буруңуз. Биринчи, 4 нерсени эскерген. Ла имана лиман ла аманата ла. Ким аманатка көңүл бурбаса, анын ыйманы жок дейт. Бул деген сөз ыйманы бөксө деген сөз. Ыймандан чыгып кетпейт, бирок ыйманы бөксө деген сөз. Жарды деген сөз. Аманатка көңүл бурбаса. Аманатта эмнени билебиз? Намаз эң биринчи аманат динде. Үй бүлөлүк жашоо турмуштачы, үй бүлө аманат болот. Аманатка көңүл бурбагандын ыйманы бөксө деген могул жерде калың көйгөйлөр бар да, үй бүлө көйгөй. Ушул хадистин биринчи бөлүгү ошолорго жооп болот. Аялың сенин аманатың.
Kүйөөң сенин аманатың. Туугандар, аял менен күйөө бири-бирине аманат, кыяматта жооп беребиз. Аялыңызга, кыздарыңызга, балдарыңызга көзүңүздүн карагындай сактадыңызбы? Бул имандуулук. Аялыңызды сыйлабадыңызбы, кор кылдыңызбы? Имансыздык. Имансыз дегенде имандан чыгып кетпеди го, бирок күнөөкөр. Күйөөсүн кор кылган аял кор кылып койсо, бул имандын бөксөлүгү. Күйөөсүн көтөрө билген аял бул имандуулуктун белгиси. Уландысы вала салата лиман ла tahura ла. Кимдин даараты жок болсо, гусулу жок болсо, анын намазы да өтпөйт. Дааратсыз, гусулсуз, тазалыксыз, абдессиз намаз жок деп атат. Үчүнчү көңүл буруңуз. Вала дина лиман ла салата ла. Кимдин намазы жок болсо, анын дини жок дейт. Өтө күчөтүү маанисинде айтылган. Динден чыгып кетти деген сөз эмес. Эгер ал ооба мен намазды окушум керек, күнөөкөрмүн десе, дини жокко окшоп калат, мында коркунуч бар деген сөз. Чоң коркунуч жаралып калды деген сөз. Жанагы Кудайым ба айыккыс оорудан сактасынчы. Бейтапкана барганда балаңыз өзгөчө баланы катенеге оору келет экен. Анализ башка тапшыр, Кудайым. Айга турган оору болсо экен, жазылып кете турган оору болсо экен деп атене тиленип турат да. Анан элестетиңиз, жок. Врач мындай кабагын түйүп, башын чайкап чыкса да, кандай атене ордуңузга коюп көрсөңүз, жок бул оору өтө коркунучтуу оору экен десе, элестетиңиз, өчүшүп кетиптир десем эмне деген болот? Ошондой эле бул жерде вала дина лиман ла салата лаху, кимдин намазы жок болсо, анын дини жок деп атат да. Бул деген сөз дин өтө бөксө. Бул мындай бир кол жууп калат, бул мындай шамалда турган канаттын кучу сыяктуу. Учуп кетип калыш коркунучу бар дейт. Хадистин уланысы акыры бөлүгү. 3-хадистен. Иннама мауди'ас салати минад-дин ка мауди ра'си минал жасад. Оң колду дин десек, сол колду мен жаман нерсе иштетет элем, кечирип коесуздар. Намаздын диндеги орду денедеги баш сымал дейт. Биз денени башты элестете албайбыз го. Намаздын диндеги орду денедеги баш сымал, эң таасын дейт. 3-хадис кетти. Акыркы 4-хадис бир тууган, ушу менен жыйынтыктайм. 108-бетте келген. Бул катуу хадис. Марран набий саллаллаху алейхи ва саллям ала асхабихи. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн биринде сахабалардын жанынан өтүп бара жаткан. Токтоп туруп калды дагы жоонтоп сахабаларына, шериктерине, досторуна. Атадруна ма якулу лакум раббукум табарак ва таала. Карасаңыз, Аллах таала жаратуучу Раббиңер, Алла таала жаратуучуңар. Силерге эмне деп кайрылганын билесиңерби дейт. Калу сахабалар айтты, Аллах расулу алам, Алла таала жана Алланын элчиси билет деп 3 ирет жооп беришти. Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Аллах таала айтат: "Ва иззати ва жалали", менин улуктугумду, менин ушундай урматыма, улуктугума античип туруп айтамын, көңүл буруңуз. Өтө көңүл буруңуз буга. Эгер мүмкүн болсо аттахиятка отуруңуз, анткени бул өтө катуу хадис. Эгер мүмкүн болсо кечирип коесуздар. Калыстын сабагына барбаш керек, бидат кылдырып, тургузуп, жаткырып барбай эле коечу, сабагына дебегиле. Бул балким Алла таала өзү тикелей айтып атат туган муну. Денеңиз дүркүрөйт деп эмне деген? Менин улуктугума античип туруп айтам дейт Алла таала. Ла юсаллихи абдун ли вактиха илля адхалтухул жанната. Пенде намазды жөн эле окуп эмес, алгачкы убактысында жамаат менен адебине көңүл буруп убактысында окуса, мен аны бейишиме киргиземин дейт. Алланын кепилдиги бул. Пенденин кепилдиги алдап кетет. Братишка, делай деп бүгүн бирөө убада берет, ал алдап кетет. Эртең өзү сатып койгон болот артыңда туруп. Катылбаңыз кыласыз. Ва иза саллаха ли гайри вактика, намазды окуйт, бирок убактысынан чыгарып окуса, каза кылып окуса, бирде окуп бирде таштаса, анда Аллах таала айтып атат, кепилдигим жок. Иншиту рахимту, кааласам ага ырайым кылам, кечирем. Ва иншиту азап, кааласам аны азаптайм дейт. Анткени ал намазды келеке кылып шылыңдап атат дейт. Ажону келеке кылган эл кор болот шейким. Мен муну ажого бир паткалым кылып, бул жерден эч ким саясат издебесин. Мен толук 100% нукура сабакта айтып атам. Кайсыл коом, кайсыл эл падышасын келеке кылып шылдыңдаса, ал кор болот. Кор болот. Мындай эң баштыга жол бербеш керек. Ал эми бардыгынын жаратуучусу падыша болгон Алла таалага болгон сый урматты билдирген намазды бирөө шылдыңдаса, ошондой болот экен да. Кечиресиздер эми, кенен отурсаңыздар. Ушул 4 хадис. Мына могу китепте келген,